Саламатсыздарбы, кымбаттуу айымдар, мырзалар. Мен Жумабаева Рысбүбү. Биздин ушул азыркы Skyworld Community же болбосо дүйнөлүк асман коому коомунда иштейм. Статусум эксперт. Сиздерге мен азыркы заман жөнүндө айткым келет да. 90-жылы баарыбыз жашадык беле? Баарыбыз жашаганбыз, 90-жылы баарыбыз жашаганбыз. Ошол мезгилде заман өзгөрөт десе эч ким ишенген эмес. Союзду кантип бузуп кетсин? 15 республиканы бириктирип турган күчтүү держава бузулбайт дегенбиз. Бирок чын эле бузулуп кетти. Мына ошондо айтты, акча алмашат жакында деп. Анда ишенген жокпуз. Кантип эле акча алмашсын, акча алмашып кетсе, анда жашоо кандай болот деп. Чын эле акча алмашты. Канчалаган адамдардын ошонун катарында менин дагы ошол мезгилдеги банктагы акчаларыма күйүп калганбыз да. Мына азыр дагы жаңы коом алмашуу болуп атат. Же болбосо мындайча айтканда 2020-жылдан бери биз 2020-жылдан бери коом өзгөрүү болуп атат. Цифровой экономика башталып атат. Цифровой экономика. Карап көрүңүздөр. 1990-жылы базар экономикасы башталган экен. Биз көпчүлүк аны түшүнгөн эмеспиз. Мисалы биз жолдо баратсак, четте газета жайып алып, ширеңке, айна, порошок сатып отурса, биз уялып, бетибизди мүнтүп өтчүбүз. Спекулянттар отурат, чайкоочулар отурат деп. Көрсө ошол кишилер базар экономикасын түшүнгөн кишилер экен да. Кийин ошолор байып кетти дагы, бизге окшош интеллигенттер кыйналып калдык. Баары бир базарга бардык. Анткени коом ошол мезгилде базарды талап кылып аткан. Мына ошондо элдер үчкө бөлүнүп калдык. Байлар, орто байлар, анан кедейлер болуп адамдар. Андан кийин интернет өстү. Мына ошол интернет өскөндө эң биринчи белги телефон болду. Телефон, зымы жок телефон кантип болсун деп анда да ишенген жокпуз. Бирок ошондой телефондор келди. Азыр керек болсо, тоодогу чабандарыбыз iPhone көтөрүшөт. Туурабы? Мына азыр 2020-жылдан бери цифровой экономикага өтүп атабыз. Мында эмне? Цифровой экономиканын мынакей эң жөнөкөй түрү азыр бүт бардык пенсионерлер каяктан пенсиясын алышат? Карточкадан алат. Туурабы? Азыр мынакей торговый центрлерге барсак, бүт карточка менен акча которобуз. Кайсы жерде кандай кылсак дагы акырындап биз цифровойго кетип атабыз. Мына эми жакында дагы акча алмашат. Бүт бардык акча цифрага кетет. Же болбосо карточка менен иштеп калабыз, телефондо иштеп калабыз. Ал эми жанагы эгерде үйдө азыркы акчаларыбыз калып калса, кийин балдарга как игрушка катары берип коебуз. Алар ойносо болот да. Мына ошон үчүн азыр коом алмашып аткан мезгилде ошол коомго жараша туура багытты тандай билиш керек. Эми азыр эмне кылсак биз акчаларыбызды туура жерге жайгаштырабыз. Даже биздин президент айтып атат, акчаңарды сакташ үчүн алтын алып койгула деп. Туурабы? Мына азыр биз сиздерге ушул акчаны кантип сакташ керек, кантип акчаны өстүрүш керек, кантип кийинкиде бай болуп жашасак болот. Мына ошо жөнүндө айтып бермекмин да. Цифровой экономикада эми чыныгы капитализм болот. Биз эми экиге эле бөлүнүп калабыз. Байлар, анан кедейлер болуп. Конечно, ар бир адам биз бай болуп жашагыбыз келет. Бул үчүн эмне кылсак биз ушу байлыкка өтөбүз да. Роберт Кийосакини баарыбыз билсек керек, бул экономист киши, миллиардер киши айтып атат. Ким азыркы мезгилде дейт, тапкан акчасынын 10% роботтордун акчасын алып койсо, ошол киши цифровой экономикада кыйналбай жашайт экен. Эми карап көрүңүздөр, кантип биз канткенде ушул 10% роботтордун каяктан акчасын издейбиз да. Сиздер азыр Транснет дегенди уктуңуздар беле? Транснет. Бул жаңылануу, жаңы сөз да, Транснет. Транспорт, интернет менен кошо чогуу дегенди билдирет. Мындагы транспорттор саатына 150 км-ден 500 км-ге чейин жүргөндүктөн муну роботтор айдайт. Адамдар айдабайт. Ошон үчүн азыр ким ошол Транснеттин үлүшүнөн 10% алып койсоңор, акчаңар сакталат, көбөйөт, жана силер өзү алып койгон үлүшүңөргө жараша дивиденд алып турасыңар. Мына азыр коом талап кылган нерсени билиш керек да. Азыркы коом бизден ушуну талап жасап атат.
Эми көп эле компаниялар бар, билебиз да, аябай көп компаниялар бар. Андан айырмачылыгы бул компаниянын эң биринчи конкуренциясы жок. Даже дүйнөдө аналогы жок. Бул Sky World Community деп айтылат. Дүйнөлүк асман коому. Мына ушул коом боюнча болду. Сиздерге азыр түшүнүктүү болдубу? Эми Транснет боюнча кандай кылат, эмне кылат бул жөнүндө сиздерге азыр биздин мастер статустун ээси атайын Таластан келиптир, көрдүңүздөрбү? Таластын кулуну чыныгы патриот байкебиз бар. Ошол байке бул биздин коом боюнча кененирээк маалымат берсе. Анда эмесе сиздердин алдыңыздарга Бекжанов Нусуп, Бектенов Нусуп байкени чакырып коеюн, Нусуп байке, анда сөз сизде. Ошол маалыматты мынакей жаңы келген кишилерге өзүңүз түшүндүрүп берсеңиз. Мына урматтуу мырзалар, айымдар, өзүңүздөр азыр уккандай ырыспы айтып кетпеди, азыр мына Транснеттин заманы да. Интернеттин заманы бүттү. Кече күнү биз интернетке жанагындай телефондор, беспроводной телефон чыкканда даже таң калганбыз да, туурабы? Бүгүнкү күнү ал айфондор менен 2 жаштагы балдар ойношуп атат. Туурабы? Небере балдарыңар интернет деген дүйнө жүзүнүн бардыгын акбат жасап бүттү. Даже Африканын бүт мамлекеттерине жетти. Интернет азыр өзүп кеңейиш үчүн уже мындай планетада орун деле калбай калды. Бүт бардык булуң бурчуна чейин интернет жетип, азыр интернеттин доору бүттү. Азыр Ырысбек айткандай Транснеттен доору башталып атат. Илгери бирөө айткан турбайбы, доор алмашканда уктап жаткан адам кул болуп, же болбосо эмне болуп ойгонот деп. Азыр өзүңүздөр билгендей бул ааламдашуу абагында азыр бардыгы индустриализация, мына технологиянын баары өзгөрүп туруп, роботизация башталган заманда азыр дүйнө жүзү боюнча көп жумушчулар жумуш жок калып атат, көп кызматчылар кызматы жок калып атат. Мына банковский системада мынакей өзүңүздөр күнүгө аралашып кезигишип, аралашып колдонуп жүрөсүздөр. Баягы банковский работниктердин ордунда банкоматтар иштеп атат, терминалдар иштеп атат, туурабы? Кээ бир бухгалтерлардын кесиптери, юристтердин кесиптери, ошондой эле водитель, таксисттердин кесиптери жок боло турган кесиптерге кирет экен. Анткени уже чыгып калды без водитель автомашиналар, таксилер, туурабы? Роботту пайдалануу любой компанияга арзан түшөт экен да. Бир адамды содержать этиш үчүн минимум компания $1,500 сарп кылса, ал эми роботко бир $50 тегерегинде акча каратат экен. Робот абдан арзан түшөт, роботко помещениени жарык кылып, жылуу кылып, ага пособие төлөп, ага гигиенический бир шарттарды түзүүнүн кажети жок да. Аны включать этип туруп бир караңгы помещение коюп койсоң иштей берет, шакылда бузулса, акырын оңдоп туруп кайра включать этип коесуң иштей берет, эчтеке тамак сурабайт, айлык сурабайт. Вот ошондуктан мынакей азыр дүйнө жүзүнүн бардыгы ошондой немеге өтүп баратат. Эми бул технология жөнүндө мен сиздерге бир кабар түшүндүрүп кетейин. Анатолий Юницкий деген бул киши өзү инженер-технолог. Окумуштуу, бул кишинин бир 200дөн ашык илимий эмгектери бар, 150дөн ашык өзүнүн жазаган ачылыш ойлоп тапкан эмгектери бар, бүт патентованный сертификаты менен. Эми ушул киши отряд космонавтикада иштеген, Советтер Союзу убагында отряд космонавтикада иштеген дагы бул кишинин технологиясы бүт космосто колдонулган. Бул киши ошол 80-жылдары айткан, мындан 40-50 жылдан кийин жер шарында транспорт абдан көбөйөт, жер шарынын экологиясы бузулат, адам өлүмү көбөйөт. Биз ушул технологияны колдонсок, ошол проблемаларды биз алдын алып чечип калабыз деп. Бирок бул кишини эч ким уккан эмес. Бул киши ошондон бери барбаган мамлекети кайрылбаган жетекчиси калган эмес. Бардыгына кайрылбай, мунун сөзүн угуп туруп эле абдан жакшы экен, жакшы технология экен,
деп, бирок ар бир проекттерди ишке ашырыш үчүн бир финансылык, каржылык булагы керек да. Эч ким буга жардам берген эмес да. Ошентип жүрүп, анын акырында бул элге кайрылат. Элге кайрылып, бул элге кайрылганда эл колдоп кетишет. Муну укканда эле булар акция чыгарып, анан элге кайрылып, элге сата башташат акцияны. Эл колдоп туруп, мына булар 14-жылы баштайт. Кстати, бул 2006-жылы Анатолий Юницкий деген Бакиевтердин убагында биздин Бишкектин мэр городу Арсланбек Ногоев деген иштеп турганда Бишкекке келген экен биринчи. Анткени бул космосто иштеп жүргөндө муногу немелерди карасаңыздар, бүт ошо Кыргызстандын немеси да, жери. Космостон абдан жакшы көрүнөт. Бизде тоо да бар, токой да бар, суу, мөңгүлөр, талаалар бар. Ошо Кыргызстандын жери ушул технологияны курганга абдан ылайыктуу деп туруп, бир Кыргызстанга келип туруп жер сурайт дейт да, силер мага жер бергиле. Жер берсеңер, мен ушул жерге заводду курайын, силерге мындай жолдорду Бишкек Ош жолуңарды салып берейин, Бишкектен Ысык көлгө жол салып берейин деп келгендем. Кыргыздар да өзүңөр билесиңер да, биздин өзүбүздүн кызыкчылык биринчи орунда турат. Анан муну качырышып жүргөн экен. Мунун мындай алып келген макеттер ушул жерде калып кетиптир. Биздин мэрияда турат алигече. Алигече айтып жүрөт, мен макеттерим ушу калып кетти мэрияда, Бишкекте. Жалко деп. Анан ошондо берип койгондо, мынагы Белоруссияда завод курулуп калган азыр. Бул завод 2000ге жакын жумушчулар иштешет. Бул заводдон мындай транспорттун бир 14 түрү чыгат. Бул заводдон, бул транспорттон башка бытовой техниканын түрлөрү чыгат. Бул заводдон андан башка дрондор чыгат. Дрондор жанагындай бир кинокамераны учуп жүрө турган миниатюрный дрондор эмес, мунун дрондору вертолетке окшогон бир 2 тоннага жакын жүк көтөрө турган дрондор. Ал дрондор менен мындай труднодоступный жерлерге опораларды алып алып ошо дрондор коет. Ушулардын бардыгы ушул кишинин технологиясы менен чыгарылат. Булар 2 орундуктан баштап мынакей канча 48 орунга чейин эгер чиркештирип койсо бул поезд болуп калат. 20-кылымда Ванганын айтканы бар, 21-кылымда поезддер асман менен учат деп. Ал убакта поезддер асман менен учуп кетсин деп мен кантип таң калгам. Кантип поезддер асманга учуп кетмек эле деп. А мына бүгүнкү жашоонун, турмуштун чындыгы болуп калды. Азыр булардын бардыгынын необходимости каяктан келип чыгып атат. Азыр карап көрүңүздөрчү, биз дүйнө жүзүнө кайрылбай эле коелу. Жана Бишкектин эле деңгээлинде караганда, Бишкектин бүгүнкү абалы капкара мына смог. Биринчиден адамдардын ден соолугу кетип атат бул жерден. Шаарда пробка. Үчүнчүдөн жер жок, машина кое турган. Төртүнчүдөн авария болуп туруп, машиналар, адам өмүрү кыйылып атат. Өткөн жылы бир коопсуздук кеңешинин заседаниясын президент жалаң адам өмүрү боюнча өткөрдү да. Ошондо статистикалык данный боюнча биздин Кыргызстанда жылына 1000 киши авариядан өлүп, 10 000 деген кишилер буту колунан ажырап майып болуп калат экен. Кыргызстанда эле. А дүйнөлүк масштабта ала турган болсок, бул сан миллионго чыгат. Миллионго чыгат. Ошондо эми адамдын өмүрүнөн кымбат бизде эчтеке жок да, туурабы? Адам өмүрүн сакташ үчүн биз бул технологияны колдонушубуз керек. Бул жерде человеческий фактор отсутствует, адам фактору жок. Мыналардын бардыгы транснет деп турбай, интернетке кошулган, отурасың кнопканы бастың, маршрут менен кете берет. Кагылышуу, авария деген болбойт. Бул транспорт өзү жүргөндө электроэнергия менен жүрөт, электроэнергияны күндөн, шамалдан алат. Булар өздөрү жүргөндөн кийин кайра ошол электроэнергияны булар жанагы машинанын генераторундай кылып туруп кайра ток вырабатывать этип чыгарат дагы. Ошол токтун 20% өздөрү пайдаланат, 80% элге берет кайра, элге. Ошол бул технологияны биз колдонуп жүргүзө турган болсок, ГЭС куруунун, ТЭЦ куруунун, атомдук электростанциянын куруунун кажети жок. Азыр мына токтогул суу сактагычында суу бас деп туруп, булам светти өчүрүп, булам чектөөлөрдү киргизип атабыз, туурабы? А буларды биз колдоно турган болсок, мынакей ошол эле токту мына ушул транспорт өзү бере баштайт. Муногул көрүнгөн
үйлер булар высотный үй емес, бір этаж, многоэтажный высотный үйлер емес. Булар өзүнчө ар бири умный город. Умный город деп айтылат да. Мунун ар биринде минимум 5000, максимум bir шаардын эли жашайт. 10-20 миңге жеткен. Бүт ичинде ошо шаардын соответствующий технология инфраструктурасынын бардыгы бар. Мунун ичинде өскөн теплицалары, огородтору, мектеп, детсадтары, сауна, гипермаркет, супермаркеттерине чейин бар детсадтан баштап. Адамдар ушул ичинде гана мунун бардыгы жанагы мыногу заводдон жана бытовой техникалар, бул транспорттан башка высокопрочный вакуумный стекло чыгат да. Ал вакуумный стеклонун толщинасы бир 16-18 мм, а 1,5 метр кирпичный стенанын прочностун берет. Мыногу шаарлардын баары ушундай айнектен курулат. Булар теплоемкий, энергосберегающий, сейсмостойкий материал да. Бул жер титирөөгө дагы абдан туруштук берет. 60 градус суукту киргизбейт, 60 градус ысыкты суукка чыгарбайт. Onun içinde ekинчиден булар как станция вокзалдын ролун аткарат. Келдиң, үйүңө түшүп калдың, кайра чыктың, отурдуң, кнопканы бастың, каалаган жагыңа кеттиң. Азыр мынакей мыногул Белоруссияда курулган технология. Мыногу жерде бир Мариин Горка деген жерде, Белоруссиядан Минсктен 60 км алыстыкта. Лукашенко, Белоруссиянын президенти, буга бир 160 гектар жер бөлүп берген. Башында 36 гектар болчу, азыр кеңейтип 160 гектар жер бөлүп берди. Ушул жолдордун бир 6 түрүн, 5 түрүн салды бул жерге. Струнный, рамный, жесткий, гибкий, полужесткий деп тур ар кандай түрлөрүн салып, мына заводдон чыккан транспорттун бардыгын ушул жерден испытание жасап, сертифицировать этип, дүйнө жүзүнө кое турган болуп атат. Булар бир 10-15 жылда бүтүрөбүз деп туруп пландады эле. 5 жылдын ичинде куруп, ушул жерге технопаркты куруп, заводду куруп койду. Дүйнө жүзүнүн бүт коомчулуктары келип ушул жерден көрүп, бул технология менен таанышып кетишип атат да. 18-жылы арабтар келип, ой, бул абдан жакшы технология экен. Муну сен акция сатканыңды токтот, акцияңдын баарын биз сатып алалы. Канча акча керек болсо биз берели дейт. Бул жок. Буагында мен ошо шейктерге да кайрылгам, силер мени финансировать эткен эмессиңер. Мени эл колдоду, карапайым эл колдоду. Мен до конца элге берем деп туруп бул акциясын сатпай коет. Анан арабтар анда эмесе биз сага жер бөлүп берели. Бул технологияң, бул транспорттарың биздин климаттын шартын билесиңер. Ысык 40-50 градус, 60 градуска чейин күн ызыйт. Песчаный бархандар жүрөт, буря, асфальт жолдорубуз эрип кетет. Сен транспортуң бизге жүрөбү деген багы маселени койгондо, бул 60 градус ысыктан 60 градус суукка чейин жүрөт. Анда бизге куруп бер деп арабтар жер бөлүп берет. Жер бөлүп берет. Бул барып туруп ал жака уже куруп, мыногу транспортка биз 19-20 жылы былтыр 21-жылы барып келдик. Компаниянын эсебине мыналарга түшүп, өз көзүбүз менен көрүп келдик. 400 метр жерге салып, экспериментальный уже жүргүзүп коюптур. 4 орундуу Unibus, Unibike жүрүп атат мындай. Эми мыногун экодомду курган арабтарга мыногу эко-город деп аталат, но экодом бул эми үчүн экологический. Анткени бу дагы ушунун технологиясын муну кошуп айтып кетпесем болбойт. Азыр бизде өзгөчө Кыргызстанда саначискалары үйлөрдүн биздин очистной сооружениялар иштебей, өзгөчө көлдө пансионаттардын бардыгы тегерете канча пансионат бар, бирөөнүн дагы саначиска иштебейт. Жок очистной сооружение, бүт көлгө куюлуп атат, туурабы? А булардын ичинде бүт инфраструктурасы менен иштейт дагы, наружный канализация жок, болбойт. Анткени ошол бүт жанагы чыккан отстойдон биогумус чыгарат. Бул айтты арабтарга барып, мен силердин чөлүңөргө таза экологический таза продукция жегизем деп туруп азыр помидор, бадыраң жегизип атат жана кумуна, ошо биогумус менен. Муногу экодомдо ошондой да көрсөтүп, бүт внутренний канализация санузелдердин баары иштейт, сыртка чыккан канализация жок. Анын бардыгы биогумус болуп чыгат дагы, андан таза продукция жегизип атат арабтарга. Мынакей бизде Кыргызстан боюнча бүт шаарларда ошондой да, туурабы? Очистной сооружениялар иштебейт. Көлдөгү жанагы пансионаттарда очистной сооружениялар жок. Вот канча проблеманы чечебиз биз. Мына Бишкектин пробкасы чечилет, стоянка маселеси чечилет,
смог чечилет, адам өмүрү, мына адам өмүрү өлүмү токтойт. Бир эле шаар демесинде. Анан бул заводдон интеллектуальный заборлор чыгат. Металлический заборлор чыгат. Интеллектуальный забор деген эме ал. Жанагындай азыр эми кинолордон көрүп атабыз. Бир жерге барганда багы замоктор көзүң сетчаткасын карап турган ачылып же жабылат, туурабы? Телефондорун отпечаток менен ачылып жабылат. Ошондой интеллектуальный заборлор чыгат. Ал заборлор менен биз чек арабызды курчап кое турган болсок, тосуп, аны танк бузуп өтө албайт. Түшүнүп атасыздарбы? Танк деген кандай техника, воен техника. Адам тетияктан келатканда ошол курал жарак алып келатабы, наркотик алып келатабы, бүт өзү аныктайт жанагы интеллектуальный забор. Танк бузуп өтө албайт, танкты 50 метр ыргытат. Мына ушундай технологиясы бар мунун. Мунун струнный технология деп туруп, мунугулар зымга окшогон, булар зым эмес. Мунун специалдуу бир технологиясы менен жасалган материалдар. Опоралардын ортосу минимум 50 метрден максимум 2 километр, 5 километрге чейин болот. Ошондо ойлой бергиле, ушундагы троска окшогон ичке материал тонналаган жүктөрдү көтөрүп аткандай кандай технология менен жасалган материалдар. Бул уникальный, прорывной технология. Мунун эмеси аналогы жок, жанагы айтып кетти го. Дүйнө жүзү боюнча аналогы жок. Азыркы кезде бизде транспорттун кандай түрлөрү бар? Жолдордун кандай түрлөрү бар? Билесиздер да? Аба жолдору бар, аба транспорту, темир жолдору бар, суу жолдору бар, суу транспорту, водный транспорты, кадимки эле биздин автотранспорт, автожолдор бар да. Эгерде бул транспорт ошол төртөөнүнө тең альтернатива, конкурент. Мунун альтернативасы бул асманга учуп кетпейт, бул немелер, транспорттар. Жерге түшпейт. Экинчи уровень менен жүрө турган транспорттар да. Экинчи уровень менен жүрөт. Шаардык транспорттар саатына 150 км саатына ылдамдык менен жүрсө, междугородныйлары саатына 500 км ылдамдык менен кетет. Булар самолеттон да ылдам деген сөз. Көрдүңүздөрбү? Бул ошол транспорттун төрт түрүнө тең альтернатива. Анан дагы бир нерсени айтып кетишибиз керек. Мунугу азыр жер шарында, планетада адамдын саны 8 миллиардка жакындап калды да, 8 миллиард болуп калды да, 7,5 миллиардтан ашты уже. Жер адам баласын бага албай баратат деп элдин бардыгы азыр ошого көңүл бурушуп атат. Жүүттөр даже адам баласынын санын азайтыш керек деп аргандай ооруларды чыгарып, аргандай согуштарды чыгарып, адам баласы көбөйүп кетпесин деп ошондой аракеттердин үстүндө урушуп атат. А бул киши жер планетасы 70 миллиард адамды 70 миллиард адам, 7 миллиард эмес, 70 миллиард адамды багалат деп иштеп атат. Планета только адам баласы жашаш үчүн биз сактайлы дейт. Мунун экинчи программасы бар. Бүт производствону космоско чыгарабыз деген. Эми аны кое туралы, бүгүнкү ушул технология боюнча айталы да. Белоруссиядагы мына инженерно-конструкторский бюро, бул жерде 500-ке жакын инженер-технолог конструкторлор иштейт. Муну азыр 9 этаж кылып көтөрүп койгон бул офисин. Биздин депутатыбыз бар, Шарапат Мажитова деген. Азыр действующий депутат да, жогорку кеңеште турган. Ал киши Белоруссияга барып, мына заводко барып, конструкторский бюрого барып, өз көзү менен көрүп келди. Бул киши менен жолугуп, сүйлөшүп, ошонун бардыгын көрүп келди. Жогорку кеңеште дагы презентация жасап, ал киши дагы аракет кылып туруп, бүгүнкү күндө аракет кылып атат. Анан биздин республиканын жетекчилери чото мындай мээлүү салкын көз менен карап турушат. Азыр бүгүнкү күндө дүйнө жүзүнүн бардыгынын сөз кылган ушул технология. Азыр Дубайга барышып алып туруп көрүп, арабтарды өзүңүздөр билесиздер, ушундай рисковый эл экен да. Буларда акча бар биринчиден. Экинчиден дүйнө жүзүндө чыккан алдыңкы технологияны биринчи ошолор пайдаланат экен. Дубайга, Шаржага, Абу-Дабиге барсаңыздар, дүйнө жүзүндөгү эң шумдук немелерди ошол жактан көрөсүздөр. Келиңиз. Ошондуктан биз бүгүн баягы жанагы доор алмашканда уктап жаткан киши кул болуп ойгонот деп, биз биринчи ушул технологияны колдонуп калышыбыз керек. Азыр Белоруссияда завод курулду, арабтар курушуп атат заводду, экинчи заводду, үчүнчү заводду ушу Кыргызстанга биз куруп калышыбыз керек. Мен ушунун үстүндө чуркап атам. Өткөндө курултайдан дагы президентке айткан, ушул технология жөнүндө айткан. Президент
убадасын берип кабыл алам. Эми баягы курултайда 3 мүнөттөн убакыт берди, регламент боюнча 3 мүнөттө эмнени айтып жетишесиң. Анан президенттен суранып, мени кабыл алсаңыз, ушул технология жөнүндө келген кезде айтып берейин, сүйлөшөлү десем кабыл алам деп убадасын берген, бирок эми кабыл ала элек. Кудай кааласа 2 ай өтөйүн деп калды. Анан эми ак кишилердин жумушу көп. Кудай кааласа кабыл алып калса, сүйлөшөбүз. Бул киши дагы айтып атат. Менин оюмду айтып атат. Кыргыздар силер завод куруп калсаңар, пайдалуураак болот дейт. Бул жол салынат, биз каалайбызбы, каалабайбызбы? Бул жол келет. Дүйнө жүзүнүн бардыгы азыр салабыз деп ушуга чуркашып атат. Бизден кээ бирлөрүн айтсаң айтат да, могу асфальт жолдорун сала албай жатат. Бул жолдор бир 50-100 жылда бизге келсе келет, келбеже жок деп. Азыр глобальный заман, глобализация. Bir pas эле, бул уже курулуп башталды. Азыр 30-тан ашык мамлекет келишим түзүп, Анатолий Юниск менен компания менен ушул жолдорду курабыз дешип атат. Мына кошуна турган өзбектер курабыз дешип атат. Жана Алишер Усманов деген булардын миллиардери бар. Өз каражатына өзбектерге ушул технологияны алып келип куруп берем деп атат. Биздин миллиардерлер Кыргызстанды уурдап тонуп качышып атат, а тигилер өздөрүн мамлекетке салышып атат мына. Мамлекетке көтөрөлү, жардам берели деп туруп. Казактар Астанадан Алматыга, Алматыдан Ысык көлгө жол салабыз деп чамынышып атат, чуркашып жүрөт. Эмне үчүн казактар бизге салып бериш керек? Биз өзү салабыз. Биздин азыр аракет кылып чуркап бир заводду, биз жол салганга кызыкпай, биринчи заводду куруп калсак Кыргызстанга. Мынакей Кыргызстан сразу башка деңгээлге чыгат. Мунулардын бардыгы мадайын Кыргызстан болуп бизден чыга баштайт. Өзбектер, казактар, орустар, кытайлар бүт бизден алат жол салганда. Ошолорго бүт биз коебуз. Канча жумушчу орундарды ачабыз, бюджетке канча миллиондогон акчалар түшөт. Ушуну мамлекеттин жетекчилиги сайыл маани бербей туруп бүгүнкү күндө. Кытай, Кыргыз, Өзбек темир жолун салабыз дейт. Биз биринчиден экологияны талкалайбыз. Канча жерлер казылат, канча көпүрлөр салынат, канча туннелдер салынат. Анан поезд барган жердин бардыгы экологиясы талкаланат. Туурабы? Жан-жаныбарларыбыздын дагы немесин бузабыз. Жаратылышыбызды бузабыз. Азыр мынакей Бишкек Ош жолунда тиги төө ашуунун төөсүнө чейин мусорду ташып талкалап бүтпөдүкпү? Азыр түндүк түштүк альтернативный жолу салынып атат. Ал жак таптаза жерлерибизди азыр казып бардыгын салып баратабыз. Ал жакты талкалайбыз азыр. Канча адамдар өлөт бул жолдордон, авариядан. Биринчиден адам өмүрүн кыйып атабыз. Жаратылышыбызды талкалап атабыз, жан-жаныбарыбызды өлтүрүп атабыз. А мына технологияны сала турган болсок ушунун баары сакталат. Бир токой кыркылбайт. Бир жер казылбайт, тоо тешилбейт. Алдына бүт пайдалуу эгин эгип, адам баласын бага турган түшүм алабыз дагы. Ушунчалык пайда менен иштейт да. Эң негизгиси адам өмүрү кыйылбайт бул жерден. Анткени человеческий фактор жок. Сер дагы бул жерден айтып бере турган технология боюнча жогоруда укканыңыздар боюнча ушул технологияны алып келип туруп биз колдоно турган болсок, караңыздар канча маселе чечилип атат. Биринчиден азыр экология маселеси дүйнө жүзүндө биринчи орунга чыкпадыбы? ООНдун кээ бир заседаниясы жалаң ушу экология маселесине бурулуп атат, туурабы? Океандар булганып баратат. Флоралар өлүп атат океандарда. Бул деңиз, океан, суу деген жер планетанын өпкөзү да. Ал жанагы бактериялар, микробтор планетадагы жашоонун башаты, бизди жашатып аткан ошо бактерия, микробтор өзү адам баласы өлөт. Ошонун баары жок болуп баратат азыр. Экология ушунчалык бузулуп баратат. Океандарда илгери мертвый зона деп туруп бир квадратный метр саналуу болсо, азыр гектарларга өтүп баратат. Мертвый зона, флора, эчтеке жок жашабай турган зоналар чоңоюп баратат. Экологиябыз канчалык талкаланып баратканын ушуна маани берсеңер, көңүл бурсаңар. Ошондо мунул технологияны биз азыр айланайын деп туруп бир колдоп, бул айтсаң эле мамлекеттин акчасы жок, бюджеттиги убайт, муну элдер өздөрү эле колдоп кетет. Жалаң эл колдоп, азыр мынакей Белоруссиядагы заводдор, булар бүт бардыгы колдонуп, дүйнө жүзү планета мынакей. Азыр инвестиция боюнча Вьетнам биринчи орунда келатат. Дүйнө жүзүндө Вьетнам биринчи орунда келатат. Ушул компанияга инвестиция салган экинчи орунда биз Кыргызстан келатабыз.
Бізде Қырғызстанда дағы бір инвесторлардың саны 12 мыңнан ашы 15 мыңға жақындап қалды. Құда қаласа, анан егер біз заводты құрып баштай тұрған болсақ, Қырғызстанның бардық инвестор болып кіреді, яқ ақшаларын салады. Бұл келешекте жаңағы айтып кеттік қой, мына азыр бардығын роботизация заман болғаннан кейін бардық жерлерде адам фактары жоқ болып барады. Бүт механикалыштырып, роботтар іштеп, бардығы ошондо иши жоқ қалады елдің бардығы. Біз азыр мұны құрып, бардығыз акционер болып өте тұрған болсақ, біз үшін дүйнө жүзі бүт іштейді. Дүйнө жүзінде Америка салауы, Канада салауы, Қытай, Россия салауы, ошол жолдордон, ошол заводтордон, олардан түшкөн пайдадан біз дивиденд алып отыра беребиз. Уоррен Баффет деген миллиардер айтып турго, эгерде сен уктап жатканда да акча түшө турган бизнесиң болбосо, өлгөнчө иштейсиң деп. Макулсуңарбы? Азыр дыйкандар жерин казып, жер айдабаса окот жок да, малын бакпаса. Базарга барып контейнерин ачып күнүгө мына мондай суукта отурушат байкуштар, ачпай койсо акча түшпөйт да. Магазинди ачып иштешиш керек. Парикмахеризин ачып туруп иштешиң керек, анысы акча түшпөйт. А бул жерден акциясын алып койсоңор, мына технология бизге курулуп калса, уктап жатып акча аласыңар. Сен уктап жатсаңар да сен үчүн Кытай, Россия, дүйнө жүзү бүт иштеп, ар бир мамлекет бир 10-20 километр жол салбайт да, миңдеген, миллиондогон жолдор салынат. Ошо бүт дүйнө жүзүнөн түшкөн прибылдан дивиденд аласыңар. Силердин балдарыңарга, небере чөбөрөлөрүңөргө бул панацея кетет. Эң негизгиси биз жер шарында адам өмүрүн сактайбыз, жер планетанын экологиясын сактап калабыз да. Муну бүт дүйнө жүзү колдоп, бүгүнкү күндө курабыз деп аракет кылып атат, биз ушу аракет кылышыбыз керек. Президент кабыл алып калса, Кудай кааласа ушулар жөнүндө айтып берейин дегем, анан кабыл алабы, албайбы. Ал киши да чуркап жүрөт. Айттым го, депутат эжебиз Шарапат Мажитова Белоруссияга чейин барып келди, заводду көрүп келди өз көзү менен. Бул киши менен жолугуп сүйлөшүп келди. Мыналарга түшүп келди, кантип жазалып атат. Ошо конструкторский бюрого барды, конструкторский бюрого барып өзү көрүп бардыгын. Анан эми эмнеге биздин жетекчилер кыймылдагысы келбейт, ошол өтө таң калыштуу да. Наоборот, ошолор чуркап жүргүзүш керек. Мен Министерство транспорта, Минтрансқа барып, Госстройға, Министерство по привлечению инвестицийға барып, жогорку кеңешке барып бардығын презентация жасап маалымат бердим. Бір кейбіреулер калпел угумуш болот, айла жок. Түшүнбөйбү, же бир буларга бар берип отурушат да ушундай бир кадрлар. Таң каласың. Ошолор чуркап кыла турган иштер да мыналар. Эл үчүн. Абсолютно палец об палец не ударили, мындай бир отурат, көнүмдүк өкмөттөн келген эмени да кыйратып аткарган жок. Айлык алышып отурат, иштешип атат. Жалбоз ошолор чуркап биздин бир советнигибиз, президенттин советниги Дубайга, Белоруссияга чалып, посолдорго. Ушундай технология бар экен, карагылачы десе ошолор барып көрүп да койгон жок. Мына ушундай биздин посолдор, элчилер отурат. Жалбоз ошол дүйнө жүзүндөгү биздин элчилер ошо ар бир мамлекеттеги чыккан алдыңкы технологияларды Кыргызстанга алып келгенге аракет кылыш керек эле да. Туурабы? Мынакей Белоруссияда мындай чыгыптыр. Президентке келип туруп айтып туруп, биз ушуну салып калалы, куруп калалы. Арабтар куруп атат, бияк минтип атат деп ошо айтыш керек. Жок, абсолютно, даже задание берсе дагы ошо жооп бербей отурушат. Таң калам, Кудай атова. Мына ошондой өздөрүнүн баа бизнестери бар, мынакей ошону менен өлтүрүшүп атат да. Эми основном бул мынакей технология ушундай да. Сиздерге эгер түшүнбөгөн маселе болсо, суроо болсо бергиле, жооп берейин. Жалпы жонунан мындай маалымат ушул бул компания тууралуу. Суроолор барбы? Суроолор болсо, сураңыздар. Менде суроо бар эле, тиги металлдарчы, колдонулган металлдар, кайсы металл? Стальдан да,
Анан бул менин түшүнүгүм боюнча бир остановкадан түшөт, экинчи остановкага чейин токтобой кетеби же орто жолдон да түшүү мүмкүнчүлүктөрү барбы?